Ушул жерде менин көкөрөгүм өйгөн башка бир маселени козгоп кетким келип турат. Мына кээ бир депутаттарыбыз азыр мына акча алмаштыруучу жайлар бир гана парламент банктарда болсун, коммерциялык банктарда болсун, башкада болсун, бирок жанагыдай мына Москва совет көчөлөрүндө жана башка жердеги акча алмаштыруу жайлар иштебесин деп ушундай бир мыйзам чыгарып атышат. Анан мен ошол жанагы чыгарып аткан мыйзам чыгаруучулардын жүйөлөрүндө окуп көрдүм, башканы окуп көрдүм. Бирок ошол негизинен мына ошол акыйкатка, адамгерчиликке жана ошол чындыкка туура келбеген окуя. Анткени көптөгөн үй бүлөлөрдүн рызкысын кесүүгө туура келет. Азыркы учурда мисалы үчүн кээ бир өлкөлөргө биз барып калсак абдан кыйналабыз. Түшкө чейин тиын алмаштыра албай барсаң очередь болуп, паспортуң жок болуп калып олтуруп абдан кыйынчылык алып келет дагы. Адамдар жасалма жол менен урматтуу бир туугандар эмне кыйынчылык алып келебиз. Келгиле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эгерде эки иш келип калса, дайыма жеңилин тандайт эле. Кыргызстан Кудайга шүгүр, Өзбекстандан, башка жерден келгендер абдан оңой, ал эми Сауд Аравиядан келгендер дагы силерде оңой экен деп ушинтип айтат урматтуу бир туугандар. Ошондуктан ушул жерде иштеп аткан бул деген канчалык деңгээлде жанагыдай атаандашуу болсо ушунчалык жакшы болот. Анан ушинтип олтуруп барып, ошондого монополия кылып алабыз деп банктарга алып бере турган болуп, балким шайтан васваса кылып ойлоп калып, ошол банктар балким сатып алгысы келип атабы деп. Банк сааты менен иштейт, башка болот, түнү менен иштей албай калат. Икемдүүлүк анан ошол жанагындай өз бетинче иштеп аткан адамдардын ошол бар болуусу, жана акча алма жайлардын бар болуусу бул деген акчаны кымбаттатат. Мен ойлойм бул акчаны кымбаттатпайт, балким ошол акчага мындай бир арзандатууга мындай бир өтө көп мүмкүнчүлүк берилет. Демек, ошол жерден адал рызкы таап аткан биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, элибизди урматтуу бир туугандар антип түртпөш керек. Алар ошол мамлекетти мындай бир зыян келтирбестен кайралар өздөрүнүн үй бүлөсүн багып, мамлекетке салык төлөп аткан туура. Эгерде мыйзамга туура келип жабыш керек. Бирок татынакай иштеп аткан адамдардын ишин тартып алгысы келип, ушинтип барып анан парламент муну үчүн шайланган эмес эле, бул адамдардын жыргалчылыгы үчүн, адамдардын жакшы иштери үчүн боло турган нерсе болчу. Ошого туруп эле ушинтип карантинден пайдаланып, булар иштебеш керек, биз иштешибиз керек деп үркөрдөй топтун гана кызыкчылыгын көздөй берген менен жалпы жарандарды кыйнап коебуз. Мен ойлойм, урматтуу бир туугандар, бул биздин динибизге туура келе берет. Ошондой эле акыл эске сыя бербеген маселе. Ар ким колунан келген нерсеси менен эле өзүнүн пайдасын көрө бере турган болсо, кээ бир пикир айтып, анда бул жакшы эмес. Монополия кылып алган бул болбойт, урматтуу бир туугандар. Адамдардын рызык таба турган жолдорун кесип койгон бул ошол адамдарга, ошол элибизге жакшылык каалагандыкты туюндурбайт. Ошондуктан келгиле. Эсибиз батитегибиз жабалы дагы элибиз рызык таап аткан учурда ошого мыйзамдарды эмес, балким дагы көбүрөөк иштер жасап берүүгө аракет кылышыбыз керек. Туура, мамлекет элди бакпасын, бирок эл өзүн бага турган шарттар түзүп берип, ушундай мыйзамдар болуш керек. Адамдын укугу тебеленбей турган болуп, адамдардын жыргалчылыгына эмне жол ача турган мыйзам болуш керек. Адамдарды кысып кое турган, адамдарды түртүп кое турган, адамдарды мындай бир тааныштары көп болуп, тааныштары барлардын кызматын кылып берип, монополия кылып берип, калгандарды таштап кое турган жер болбош керек. Үмүт менен жашайбыз, бардыгы үмүттөр уурдалбаш керек, урматтуу бир туугандар. Жеке менин оюм мына ушунда. Ошондуктан биздин депутаттарыбыз дагы эл катары, журт катары, Кыргызстан жаранына айтып атам, урматтуу бир туугандар, бул маселеге мындай бир жөн эле калбашыбыз керек. Азыркы учурда жумуш болбой турган учурда, башка болуп аткан убакта, кыйынчылык болуп аткан учурда элде рызык таап аткан болсо, кайрылуучулардын бардыгын эмне мыйзамдаштырып берип, мыйзам жолуна салуу алек кыла турган болсок, ошондо биз маселени туура чечкен болор элек. Мына ушуну ошол мыйзам чыгарып аткан биздин бир тууган депутаттарыбыз угат деген мен үмүттөмүн.